Assalamu alaikum, Машина Кейж каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Ош шаарындагы Ошуна базарынан видео тартууну улантуудабыз. Кезек ушул навес астындагы унааларында келди. 21 сентябрь 2025 жыл апта күнгө жекшемби. Урматтуу көрүүчүлөр, анан биздин каналдан сиздерге аябай жакшы жаңылык, жакшы мындай сунуштар. Ушул өзүм жандуу кылып тартып бергеним. Эгер сиздердин үйүңүздөр сатууга койгон үйүңүздөр бар болсо, Ош шаарынын ичинде, бир гана Ош шаарынын ичинде ушуга көңүл коюңуздар. Сатууга койгон жер үйбү же көп кабаттуу үйлөрдөн батириңиздер болсо, же жел тилкелериңиздер бар болсо, мен өзүм жандуу кылып акысыз тартып берүүдөмүн. Жеке өзүм номериме байланышыңыздар, WhatsApp'тагы бар, ушул номерде 788 98 06. Убактылуу ушундай бизден акция жүрүп атат. Эми унааларга өтө берели. Албетте баасы такталган унааларга көбүнчө токтолоюн. Байланыш номери 773 37 0065. Көпчүлүк ушундай бааларын жазышпайт, же өздөрү жок. 773 37 0065. Так, бул жерде мына Vito окшойт. Германиядан алып келинген. Vito 2019 кыймылдаткыч көлөмү 2.2 турбо дизель. $33.500 ушул. Жабылген, мында алып көрсөтөйүн. Ушундай кара кожа. Vito Tourer деген. Турат. Ушу катар менен жүрө берели. Машина Кейж. Машина Кейж деп атамбы. Так. Бул жерде Avante 6 рестайлинг, ошо 2019 $11.300 деп жазылып турат. Күзгүлөрүндө повторитель поворот, ачкычсыз кирүү баскычы бар. Так, старт стоп, жол чыйынын ичинде жүрүү дагы бар. 212.000 километр чуркаган экен ушул. Avante. Sportage'дин баасы жазылыппы? Жок. Жазылган эмес. Kia Sorento гибрид экен. 360 градус камера. 2023 7 ай. $27.500. Салону. Гибрид. Мындай. Так, бул жерде Genesis G70 2019 $18.800. Чыккен жабык. Айналар көрсөтүп берели. Жүрө берели. Айтмакчымын да, көрүп атасыздар, ошол оңдоп түзөөдөн кийин базарда мындай соода күркөлөр да ачылып калды. Бул жакта ушундай суусундуктар, кээ бирлерде мындай насия берүү дагы пункттар ачылып калыптыр. Spark, бул жерде Spark 2 рестайлинг 2018 премьер комплектация экен. $8.300. Комплектация жакшы анда. Алдынан санар бар.
өзгелерінде повторитель поворота, ачкыч жүрүү баскычы, монитор, руль жылытуусу, система предотвращения столкновений, автостоп, айдоочунун жардамчысы, жол чегинишинде жүрүү, автофар, бир аймактуу климат экен. Жакшы. Ушундай Spark. Анан бул жерде Sanyang Karando 2017 жылдын акыры окшойт, 2018 деп коюптур. 2.2 турбо дизель, $18.000. Эсин байланыш номери 554 30 09 09 номеринде. Дагы бир Sanyang маркасына тиешелүү Tivoli 2019 47.000 километр чуркаган, бензин, турбасы бар, турбинасы деген. $12.800. Комплектациясын көрүп коелу. Так, ачкычсыз кирүү баскычы бар. Монитор, навигациясы менен. Алдыңкы туруштардын жылытуусу бар. Рулдун жылытуусу жана башка опциялар менен кошо. Honda CR-V 3. Люк бар. 2008, кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, $14.500 ушу. Анан мындай Grandeur 2019 бензин, кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, алдынан 360 градус камера бар экен, сонарлары дагы бар, LED оптикалар, кара дискаларда, кара болгон үчүн өзүнө жакшы жарашат экен. Так, панорама люк, $16.500. Бензин болсо мынакей комплектация да жакшы. Круиз контроль, жол чегинишинде жүрүү, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, электроручник, автохолд, драйв мод, камера. Булар менен Grandeur. Дагы бир Grandeur. Ушундай эле ак түстө. Бул дагы бензин окшойт. Так, көрдүңүздөр, эки аймактуу климат, панорама люк бул дагы. 2.4 бензин экен. Проекциясы дагы дейт. Проекция мынакей болот. Сонун жакшы. Ошол прибордун панелди карабай туруп эле, айнекти карап кете бергениңиздерде эле бул жактан ушул экрандан проекциялар, негизги маалыматтар көрүнүп турат. $16.500. Анан Toyota Camry'ni билесиздер. Жаңы мууну чыккан, 8-чи муун. Camry 80. Ушундай көрүнүштө. Toyota Camry 80. Алдына сонарлары бар. Ушундай фаралары өзгөргөн. Дискалары хромдо. Проекция бар. 2024 гибрид, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Бул жактагы люк, панорама. Люк да эмес, мынандай крыша экен да бул. Тамы $36.500. Салон көрсөтөйүн эми. Toyota Camry 80-чи. Кара түстө оформление болгон. Автофара, антизанос, камера, адаптивдүү круиз контроль, сонарюктуу панель, экраны ушундай, автохолд, электроручник, кездеме, кожа комбинацияланган отуруштары. Бягы жакты мага ушул. Накта панорама да. Люк эмес, ушундай камера. Camry 80 ушундай. Анан баасын жазып койгон аябай жакшы болот. Ушул сатуучуларга лайк басып коюңуздар. Mercedes-Benz CLS 250 көрүп атасыздар. Multi beam LED оптикалар экен.
multibim деп жазылып тұрады. 360 градус камера, 2017 кумулдатқысы көлемі 2 куб дизель, Кореядан алып келінген, 26.500 доллар. Салон көрсетейін Мерседестің. Күш режимде память отыруштарын. Мындай көрінішті автофарлар, климатта. Төрт өтең тартат айтмақшы. Фоматик. Анан көрсете берейін. Kia K7. Бұлдағы заводской бензин. LED оптикалар, сонарлары бар. Мында чаңды финт тазалап отыр. Үстіндегі 2017 2.5 панорама люк 15.800 доллар. Бұл жерде Chevrolet Trax. Trax'ın жаңы азыркы моментте чыгарылып аткан, ушундай дизайнда чыгарылып аткан. Trax. Бир аз дагы узаргансый. Жапыс болуп, бирок узарып тур. Мурдагы кузов болсо бийик эле. 2023 болот. Бензин турбина бар, 15.000 километр чуркаган, 21.500 доллар. 551 55 55 47 номеринде. Кара эле крыш там экен, бул жөн эле. Люк эмес, кара экен. Салон өтөбүз. Салон санариптүү, мына скошенный руль кожа, старт-стоп. Прибордық панелес барды санариптүү, электроручник, автохолд. Анан климатта ушундай башкарылат. Бул жакта желдетүү да каралыптыр, жакшы. Желдетүү, жылытуу, алдыңкы отуруштардын электро жылдыргычтар да, автофарлар. Ушундай Trax. RS экен, RS болгондо жакшы. Анан да ушул жерде Audi A6 S-Line Quattro 360 градус камера. Бул жактарда дагы менин оюмча бир ушундай датчиктер болуш керек. LED фаралар. Дизайны башкача, сонун жакшынакай көрүнөт. 2019 Twin Turbo экен. Родная краска 28.500 доллар. Люк азыр от алып жүргүзүп койгон экен унаны. Салонун көрсөтөлү. Память бар эки режимде. Автофарлар. Салон башкача, чындыгында башкача, мына көрүп атасыздар. Карбон менен жагы. Аркасында көрсөтүп болот. Аркасында да кызык экен. Климатты ушул жакта башкарылат. Жакшы, ошол отуруштардын жылытуусу дагы ушундай башкарылат. Арканкы дизайны. Жакшы. Басы 28.500 доллар. Карап көрүңүздөр. Дагы Hyundai Sonata жаңы кузову бул дагы 2024 заводской газ экен. Газ 17.000 километр чуркаган. Ушундай дизайнды 24.000 доллар. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар. Салону ушундай полный санариптүү. Мынакей газ болсо дагы, мына көрүп атасыздар, комплектация жакшы. Жакта USB Type-C'лери бар экен. Арканкы орундуктарды көрүп болду эми. Мынакей Sonata жаңы кузовдагылар ушундай чыгып атат. Арка тарабынан көрүнүш Sonata'nын 24.000 доллар. 24.000 доллар.
кыймылдаткыч көлөмү 2 газ. Урматтуу көрүүчүлөр, мен оюмча аябай жакшы кызыктуу болду. Мага жакты. Көпчүлүгүңүздөр да мынакей жаңы моделдеги чыгарылган унааларды көрүп алдыңыздар, маалымат алдыңыздар деп ойлойм. Дагы экинчи бөлүгүбүз дагы болот. Ушул навесасындагы бул негизги дарбазадан киргениңиздерде эле ушул батыш тарабындагы. Аны экинчи бөлүк кылып туруп видео кылып чыгарылыш жасаймын. Машина Кейжин YouTube баракчасына кирип, ушинтип ушул видеодон да маалымат алып алсаңыздар болот. Ар бир видеобузду көрүп атканда лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар.